бирок акыркы мезгилдеги коомдо болуп аткан көз караштардан дагы көп нерселерге мен күбө болуп келатам да. Ошо жөндөн жөн бирөөлөргө жекече асылышып, жекече аброюна шек келтирип, анан кийин өзүнүн күнөөсүн андай адамдар эч мойнуна албайт экен да. Ушу турмушу эле мен айтканым туура дешип, ошонун өзүнүн жалган айткан сөзүнө, токуган материалдарыны ошондой бирөөгө көө жапканды өнөкөт кылып, кесип кылып алып туруп, ошонун аркасынан жан багып, ошонун аркасынан нан таап, ошонун аркасынан бала чака баккан бир мындай айран сүрөй адамдар дагы толуп кетти бүгүнкү күндө. Мына бүгүнкү күндөгү ушул коом биздин аянтта болуп аткан митингилердин деле жүрүшүнөн көрүп атабыз. Жүрүшүнөн көрүп атабыз, ошо мамлекеттин тынчтыгына бүлүк салгысы келген, мамлекеттин коопсуздугуна бүлүк салгысы келген, анан өзүнүкүн тууру деп эсептеп, ошол батыштын акчаларына сугарылган, менмин деген эл башкарып, элдин жүгүнө башына коюп, убагында журт энеси деген макамдарды берип, анан өмүр бою мамлекеттик камсыздоого алып, 100 миңдеген пенсияларды ыйгарып, мамлекеттик коргоого алынып, шарт түзүп берип, эч кандай конституцияга туура келбесе дагы, дал келбесе дагы, экс-президент деген макамды берген биздин Роза Исаковна Отунбаева эжебиздин кылыгын көрүп атабыз. Анан ошол эле мезгилде барыбыз бир укук коргоонун пири катары, жарандык укук коргоонун пири катары өтө сергек, мындай бир чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн айым катары сыйлап жүргөн биздин тиги Чолпон Жакыповабыз керек болсо эл өкүлү болду бир бол партиясынын эсебинен. Акыркы мезгилдердеги ушул айымдын билдирүүлөрү, чакырыктары, аркалыктар, түштүктөр деп өзүнөн ойлоп чыгып алып түрдүү чакырыктарды бөлүңөрдү бекем булгула, кыйын күндөр келатат деген чакырыктарды таштаганы бул адамдардын үрөөнү чүрүп атат. Бул деген жакшы сөз эмес. Анан ошонун аркасында жана бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар, мына Азаттык, Клоп, 24 KG бул деген биздин кыргыз мамлекетинин тынчтыгыны акыркы бир жылга жакын убакытта бузуп атышат буларчы. Буларды укук коргоо органдары тартипке келтириш керек. Биринчи кезекте Жогорку Кеңеш бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамды кабыл алыш керек. Иретке келтире турган мыйзамды кабыл алып, укук коргоо органдарынын колуна бериш керек. Иретке келтирген, мына колуңа кол, путуңа пут боло турган мыйзамды чыгарып бердик деп. Бул деген жакшы эмес. Себеби билип билбей, көрсөтүп-көрсөтпөй, укпаган маалыматтарды таратышып, адамдарды коомчулукка жек көрсөтүү иретинде өзгөчө мен кийинки учурда бүгүнкү митингиңерге да таң калдым. 25 ноябрда өткөн митингге да таң калдым. Бизде Кыргызстанда жанагы 2 жыл мурун иштеген кызматтан кетип, бүгүнкү күндө 2 жылдан бери жекече ишкерлик менен шугулданып жүргөн Райым Матраимовдон башка бай калбай калганбы? Мен таң калдым, мен соцсайтка да бир жолу жаздым. Ошол жанагы 100 адам чыгып алып туруп, Матраимовдун башын көтөрүп алып, ушул эле Кыргызстанда уру деп көрсөткөндөн көрөктү 100 байдын сүрөтүн көтөрүп 100 адам. Мына 100 бай силерден суранабыз. Ушу барын жүзүн биригип туруп, мамлекетке жардам кылып, мамлекеттин бюджети кыйналып турган мезгилде Кытайдын карызын ортодон төлөп койгула деп талап койсо, анда элдин баары колдомок. Ошондо буларды дагы бирөө мышыгыны пыш демек эмес. Булар тескерисинче бир Райым Матраимовду эч кандай биздин кыргыз мамлекетине тиешеси жок. 700 миллион долларды ушуга таңыланып, ал аныкталып такталды. Ал транзиттик товар менен кирген Өзбекстандын товары, Өзбекстанга кирет, кайра транзиттик менен өткөн товар сатылат, акчасы Өзбекстандан банктардан которо албагандыктан кара жолдор менен алып чыгышып туруп, анан жана саймайты деп айтып жүрүшкөн уйгур Кыргызстандын банктарында эркиндик болгон үчүн каалагандай сумманы каалаган жагына которот экен. Анан эми ошол жок нерсени, тиешеси жок нерсени, өзүнүн бизнесин менен шугулданып жүргөн нерсени Райым Матраимовго жармаштырып, ошонун башын көтөрүп алгандыгы жакшы эмес. Мына бүгүнкү күндө мен кече окуп калдым, социалдык сайтта үй бүлөсүнө чейин асылып, аялына чейин асылып, балдарына чейин асылып, анын ар намысына шек келтирип, жылдап булардын үй бүлөсүн бөчөкө кылып чыгарды да. Анан ошон үчүн алар эми ар намысын коргош үчүн мыйзам ченемдүү конституциялык укугу бар. Ошол Азаттыкты дагы, Клопту дагы, 24 KG'ни да сотко бергенге алардын укугу бар. Алар сотко берип граждандык укугу,
ар намысына шек келип аткан болсо, анан мен мисалы үчүн маалымат булактарынан угуп туруп туура эле көрдүм. Рас ар намысыңа шек келтирип атса, жок жалаларды жаап атса, бир эле кыргыздын душманы ушул Матраимов болуп калган болсо, бир эле ушу кыргыздын бар жогун урдап алган Матраимов болуп калган болсо, анда кыргыз мамлекетинин 70 жылдап түптөлгөн байлыгын талап тоноо алган, приватизация кылып байыгандар каякта калат, ким болот? Анда 10-жылы ячейкаларды урдап, алыптарды урдагандар ким болот? Бүт мурунку бийликтегилердин байлыктарын менчиктеп алгандар ким болот? Бул эми Матраимовдордун өздөрүнүн жанагы кайрымдуулук фонду боюнча жасаган эл аралык кайрымдуулук фонддор менен, четтен келген каражаттар менен өзүнүн элине, журтуна кызмат кылып аткан кайрымдуулук иштеринин акыбетине рахмат айткандын ордуна бул жерден сөз эркиндигине басым жасалган нерсе жок. Сөз эркиндиги биздин Кыргызстандан өткөн мына Орто Азия, Казакстан боюнча өзгөчө сөз эркиндиги, демократияга ашыкча орун алган мамлекет жок. Сөз эркиндиги деп биз айтыш керек, туура сөз болсо, чындык талап болсо. Өзүнүн жеке укугун коргоп жатат. Ал өзүнүн жеке укугун коргоп жатат. Анын жеке укугун коргоп жатса, сөз эркиндигине басым жасады деген бул туура эмес. Мындай туура келбейт да. Эмне үчүн биз мына мырыктар деген сөздү укканда, кыргыз аялдарынын укуктары тебеленип, ич кийимдерибиз илинип, маскараны кылып, кыргыз аялдарынын айырын төгүп атканда, биздин кыргыз аялдарды эмне үчүн сотко бербейбиз? Ошол Ширин Айтматованы сотко бербейбиз, ошол Мира Жаңгарачеваны сотко беришибиз керек. Ошол жылаңачтарды коргоп, мырыктарсыңар, силер түшүнбөйсүңөр, бул деген искусство болуп эсептелет, жылаңачтанып чыккан деп айтып аткан Роза Отунбаеваны эмне үчүн биздин кыргыз аялдар топтолуп алып сотко бербейбиз? Эми мисалы үчүн айта берсең сөз көп да. А бул эми Матраимовдун сөз эркиндигине басым көрсөткөн жери жок. Сөз эркиндиги өзү тийишип атпайбы? Өзү жалган жалаалар менен ит абырын кетирип, тууган уругу менен бөчөкө кылып көрсөтүп атпайбы? Эмне үчүн мисалы үчүн сиз деле, мен деле бирөө ошонто берсе сотко беребиз да. Туурабы? Ошол сыяктуу ар ким өзүнүн укугун коргош керек. Мисалы үчүн мен сиз айткандай, мен жана мисалы үчүн 3,5 жыл жөн соттошкон жокмун. 3,5 жылдан кийин ошондой ситуация болуп калды, мен өзүмдүн укугумду коргоп, ошол мен неберелеримдин укугун коргоп, мен соттоштум. Кудайга шүгүр, Кудай бар экен, мени сотко бергендер өздөрү уят болуп калышты.